Барыңарга салам, мен атым Луиза, каналыма кош келипсиңер. Бүгүн мен тамагым ооруп жатса да карабай, көптөн бери мени күтүп турган, бир жумадан бери видеого тартып силерге көрсөтүп, анан бир аз сүйлөшөйүн деген нерсем бар. Ошону тартканга азыр отурдум. Силер менен бирге ачкым келген нерсе бул блогерлер үчүн азыр эң ыңгайлуу болгон камера. DJI брендинин компаниясынан DJI Osmo Pocket. Негизи бул камераны өзүмдүн туулган күнүмө белек катары алганы баамдап жатканмын, бирок ойлоп көрдүм, эгерде өзүм акчама келе турган болсо, анда эмнеге дагы 2 ай күтүшүм керек деп, тааныштарым Кытайга барганда алардан алып келишин суранып, ошол өздөрүнүн официалдуу расмий магазиндеринен алып келип берди. Бул камераны алгандай көптөн бери каалап жүрөм, бирок өзүмө мындай шарттарды коюп 500 катталуучу болгондо же жылдын аягына чейин 25 видео тартсам ошондо алам деп өзүмдү мындай чектеп жүрдүм эле, бирок ойлонуп, балким ушул камера алгандан кийин мага көбүрөөк мотивация келет деп көзүмдү жумуп эле акчамды коротуп, арзан турган жок мен үчүн, бирок алганга чечим чыгардым. Канчалык каалаганымды байкагыңыздар келсе, анда мен жылдын башында карта визуализация, мудборд жасаганмын. Ошол жерде мына бул жерде DJI Osmo Pocket турат. Ошондуктан камераны убакытты өткөзбөй эле, мүмкүнчүлүгүм болгондо алып, өз кыялдарымды акырындан орундата баштайын дедим. Анткени бирөө айткандай, эгерде кыялдар орундалбаса, анда алардын кереги деле жок адамга эч кандай. Ошондуктан ар бир кыял орундалганда адамга көбүрөөк жашоого, дагы жаңы кыялдарды ойлонгонго мүмкүнчүлүк болот деп алдым. Азыр анпакинг кылабыз. Баштадык. Негизи бул камерада алганда 2 тандоо бар. Биринчиси жөн эле камераны алуу, же болбосо экинчиси мындай Creator Combo деген набор. Мындайча айтканда керектүү нерселердин баары бул жакта 12 нерсе бар ичинде. Артында келиңиздер ачабыз. Бул коробка негизинде сыртта каптамасы бар болчу, бирок аны Кытайда ошол расмий магазинде активация кылып көрүшүптүр, бирок болбосун деп макулдап ача бергиле дегенмин. Ичинде ачканда эле бул жакта мындай чехол, сумкасы, мындай коробка жана ичинде ошол кантип колдонуш керек, гарантия жана башка кагаздар, булардын кызыгы деле жок. Биринчи колго тийген бул камерага кейс. Эгерде камераны өзүңүз менен кошо сыртка алып чыгам десеңиз, анда стабилизатору бир аз назик болгондуктан ошол кейске салып жүрсөңүз, ал аркын соккулардан жана сынуудан сактайт. Экинчиси ушундай колго ыңгайлуу чакан баштыкча. Негизи камерага керектүү баардык гаджеттер, майда нерселери ушул сумканын башкычанын ичинде сакталып тура алат. Ичинде биринчи эле бул албетте камеранын өзү, колго ыңгайлуу ыкчам. Камерага белгилеп кетсем, өзүнө туура келе турган CD карт болот, анда өзүнчө аласыздар. Камераны бир жөнөкөй кыймыл менен ишке киргизсеңиздер болот. Өзү жакшы сапатта тартып баштайт. Өзүңүздөргө каратып, фронталдык жана арткы камерасынын ортосун алмаштыруу аябай оңой. 2 кнопка бар, биринчиси өчүрүп киргизгөнгө, ал эми экинчиси алыстатып жакындатуу жана камера багытын өзгөртүү. Ушинтип кайра бир кыймыл менен өз баштапкы калыбына келип калат. Creator Combo версиясынын эң жакшы жагы бул портативдик кубаттоо. Эгерде сиз камераны влог тартып алыста болсоңуз, алдын ала ушуну даярдап алсаңыз, камераңыз өчкөн жатканда кошуп тартууну уланта берсеңиз болот. Бул сизге жеңилдик болот. Ошондой эле бул версияда астында трипод бар. Бул теги жерлерге камераңызды коюп, өзүңүзгө ыңгайлуу бир ракурс табып, жакшы бир контент тартканга мүмкүнчүлүк берет. Андан кийин дагы бир кошумча портативдик кубаттоо үчүн блок. Буну дагы триподко оңой кошуп, кубаттоо керек болгондо дароо жаныңызда болот. DJI компаниясынын аябай жакшы сапатта жасалган дагы бир нерсе бул микрофондор.
микрофондун өзү жана ушинтип үндү таза тунук чыгара турган жумшак бөлүгү. Азыркы учурда ушул үн коштоону дал ушул микрофон менен жазып жатам. Дагы бир керектүү нерсе бул камераны колдон түшүп кетпеш үчүн атайын үн кошпочу жиби. Буну сөзсүз колуңузга тагып өзүңүзгө ишенип кененирээк жүрөсүз. Андан кийинкиси аябай керектүү нерсе камераны кубаттаганга жана компьютер, телефонго сүрөттөрдү жеңил өткөзгөнгө кабель. Бул линза аркылуу сиз тартып жаткан кадрыңызды дагы көбүрөөк жер кошуп тартканга мүмкүнчүлүк берет. Бул линза менен кадр канчалык өзгөргөнүн видеодон байкасаңыздар болот. Акыркы нерсе бул микрофонду каалаган ыңгайлуу жериңизге катырганга, илип койгонго жакшы бир катуу магнит, катуу кармайт экен. Жаккан кейстин ичинде атайын линза жана микрофондун магнити үчүн жер караштырылган. Бул дайыма сизге керектүү болгон майда нерселердин жоголбой, дайыма колуңуз астында болгонуна. Акырында ушинтип трипод жана кошумча портативдик кубаттоону кошсоңуз, сизге ыңгайлуу болгон жерде контент жаратууга бардык шарттар бар. Азыр дароо ачып тартып көрөйүн деп чечтим. Анткени сиздерге чындап сапатын айырмасын жана микрофон менен тартылган видеолордун салыштырып көрүшүңүздөрдү кааладым. Ал эми мен YouTube каналым боюнча кыскача айтып кетсем, 3 жыл мурун жайынга жакын май айларында мен эжекем менен сүйлөшүп отуруп экөөбүздүн аябай YouTube'га кызыккан адамдарбыз. Анан ошол убакта отуруп YouTube'ду эмнеге тартып баштабайлы деп экөөбүзгө сурап берип, анткени чындап экөөбүздүн мындай чыгармачыл адамдарбыз. Ушундай нерсеге кызыгабыз. Мен кичинекейимде көп YouTube блогерлерди көрүп чоңойгонмун. Instagramга караганда мага YouTube дайыма кызыктуураак болчу. Анткени бул жакта Instagram бир аз кыска форматтагы жана сүрөт форматында болгондуктан мындай ыз чуу сезилет. А бирок YouTube бир темага көбүрөөк көңүл буруп, ошол теманы көбүрөөк чагылдырганга, атмосфераны бергенге жакшыраак форматта. Бир жыл бою орус тилинде тартып жүрдүм. Анткени ошол убакта мага орус тилинде сүйлөгөн ыңгайлуураак болчу. А бирок башка өлкөгө чыгып келгенден кийин өзүмдүн негизи эле тилге болгон мамилем өзгөргөндөн кийин кыргыз тилинде YouTube тартайын деп чечтим. Анткени буга чейин байкасам кыргыз тилинде албетте бар башка видеолор, бирок алардын форматы бир аз өзгөчөлөнөт. Политика, оюн зоок, шоу-бизнес жана ошол сыяктуу нерселер. А бирок мындай күнүмдүк жашоодо орус тилдүү, англис тилдүү YouTube'да буга чейин көп эле тарап бир өзүнчө ордун ээлеген формат бизде жок. Ошондуктан мен биринчилерден болуп тартайын дедим. Азыркы учурда 315 катталуучум бар. Мен үчүн катталуучулардын артынан куу деле негизги максатым эмес, бирок чындап мени көрүп, мен видеолорумдан бир пайдалуу маалымат алып, андан кийин Instagram аркылуу кайрылып өзүнө керектүү нерселерди берип алган адамдарды көргөндө, билгенде аябай сүйүнөм. Алдында көп кыргыз тилдүү кызыктуу видеолор тартканга аракет кылам. А сиздер болсо бул видео менен бөлүшүп, мени колдоп, катталып жана комментарий жаза кетиңиздер. 1-2-3 ай колдонгондон кийин албетте бул камера боюнча дагы кайрадан кененирээк видео тартканга аракет кылам. Сапатын байкасаңыздар, бул автоматтык настройкада. Башында өзүнүн авторежим деген бар, ар бир камерада ошондой тартылып жатат. А бирок мен убакыт өткөн сайын ойлойм, жакшылап башка жактарын дагы чукуп, издеп, кантип мындан да жакшыраак кадр алганды үйрөнүп, андан кийин сиздерди кооз кадрлар менен сүйүндүрөм. Менин каналым бул менин жашоом жөнүндө, менин тажрыйбам жана мен бөлүшкүм келген, үн каткым келген темалар жөнүндө. Ошондуктан мага катталып бирге калыңыздар. Мен болсо камерамдын башка жактарын карап байкаштырган кеттим. Кийинки видеолорду көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.